жылга карап кетип атат. Кудайга шүгүр, уже мына жыл болуп, Төлөс айыл өкмөтүнүн жаштары бириги уже дос болуп, ушинтип бири-бириңди уже достошуп, балдар аз карап турсак, чай ичсеңер же бир жерге барсаңар, уже дос болуп басып калгандар да, мурункудай айыл болуп. Ушундай ынтымакка, ушундай бизди биримдикке чакырып, ушуну аз болсо да каржылап аткан, ошо биздин демөөрчүбүз болуп аткан Аким Эшматов агабызга да чоң ыраазычылык билдирем. Сіздер білесіздер, мына акыркы 20 күндөн бери, даже бир айга жакындап калды. Былтыр Төлөс лигасы футбол башталып, Аким Эшматов агабыз ошол демөөрчүлүк кылып, былтыр ошо инициативаны көтөргөнүбүздө майли мен демөөрчүлүк кылып берейин, каждый год деп азыр мына волейбол аялдардыкыны, футбол балдардыкын Төлөс Байсоз клубу 3 жылдан бери спонсировать этет. Максат элдин биримдиги, ынтымагы. Ал жерде бир мансапка же болбосо бир бийликке ушул эптеп мына ушундай неме кылып атып жетүү эмес. Ал адамга чынын айтсам бар го. Өзү айтмакчы, алды аркасы уже жетишип калган адам да. Максаты ушул бир Кыргызстан бир чекеси болгон ошо 25 000 эли бар Төлөстүн жаштары бөлүнүп жарылганды токтотуп бир биримдик ынтымак болсо, ошол дагы Кыргызстанга болгон бир салым болуп калсын деген эле максат. Ушул максатта биз мына быйыл Москвада дагы ушу Төлөс айыл өкмөтүнүн нече болбосо жаштарын чогултуп, ушундай жаштар жыл болуп, айыл эмес, дос болуп, ака болуп, ушинтип агайыны болуп, бир ынтымак биримдикке келсе деген эле саясат жүрүп атат. Эми көрүп атасыңар, азыркы күндө кичине тынч эмес болуп кетти мамлекетте. Эми ошондой чоң саясатка жетсе дагы кээ бир дөдүрлөрдүн аркасынан түндүк түштүк болуп бөлүнүшүп атат. Азыр кайсы сайтка кирсеңер, уже али баягы элди бөлүп жаргандар бар, ошого жол койбойлу. Биздин максат биримдик, бул биримдик. Биздин максатыбыз да ошол. Ошон үчүн биримдик, ынтымак ааламга жол айылдан башталат. Мамлекет, ал мен кече дагы жаздым, бул президент, же болбосо премьер-министр, же болбосо бул ошол Ош, Бишкек эмес, бул бизбиз. Биз мамлекетбиз. Неме дейт го, бете калат, бел калат, бектер кетет, эл калат. Биз эл калабыз. Мамлекет бизге керек. Демек, мамлекет бизге керек болсо, биз мындай провокацияларга алдырбай, бөлүнүп жаруу алдырбаганды эмнеден баштайбыз? Айылдан баштайбыз. Айыл болуп, көчө болуп бөлүнбөй бириксек, мамлекет демек калат, демек биригет. Эртең келечектеги ошол жерге барып отура турган, ошол түндүк түштүк кылбай элди бириктирип кала турган бул бизбиз. Биз качан гана иманыбыз жүрөгүбүздө болуп, духубуз, спортубуз, физический немебиз бекем болгондо, биздин мамлекетте эч ким келип бөлүп жарып кетпейт. Пока mana ушул эр жигиттер, акалар, укалар, эркектер бар экен. Демек, дайыма эркек болуп, дайыма сабырдуу болуп, дайыма иманыбыз жүрөгүбүздө болуп жүрүү, бул биздин максатыбыз, биздин лиганын максаты, биздин демөөрчүлөрдүн максатыбыз. Ошондой эле өкмөтүбүздүн дагы ошол жаштар депутат болуп, көпчүлүк жаштар экен, алардын дагы максаты 2 жылдан бери аракет кылып аткан ушу биримдик, ынтымак болсун. Кудай кааласа, мынакей 5 жылдан бери аракет кылдык, аз Төлөс биримдик кыйла жыл болуп биригип калдыңар. Биз ойлойбуз, бул менен токтобойбуз, бир 2 жыл, 3 жылда Ноокат районун ушинтип бириктиребиз, Кудай кааласа. Биз аны менен токтойбуз, андан кийин 10 жылда Ош, андан кийин Кыргызстан. Себеби бардык нерсе кичинеден башталат. Биз бөлүп жарууга жол койбойбуз. Кудай кааласа, биримдик, ынтымактын идеологиясын тутуп, Аллахтын ыраазылыгын тапкан жаштардан болобуз, Кудай кааласа.